Өлкөдө электр энергиясынын тарифи жыл сайын өзгөрүп турат. Бул тууралуу Улуттук энергия холдинг мекемесинин жетекчиси Таалайбек Байгазиев брифингде билдирди. Быйыл электр жарыгына болгон тариф мурункусу 700 киловаттка чейин 0,77 тыйын 23 тыйынга жогорулады. 700 киловаттан жогору мурункудай эле 2,6 тыйын бойдон калат. Аркы жылдары электр жарыгына көп кымбаттатуу болбойт. Бирок инфляцияга жараша болот. Мисалы 1 сомдук тарифке 10% болсо 10 тыйын кошулат. Муну инфляциянын индексинде баалайбыз. Бул каражатка энергетика тармагында реконструкция, жаңы жабдыктарды алып келип, монтаж кылуу жумуштарына жумшалат. Көп жылдан бери тариф саясатына көңүл бурулбай, тариф көбөйсө эл көтөрүлөт, төңкөрүш болот деп мурунку жетекчилер коркуп, тарифти кармап келген. Энергосектор ушунун туткуну болуп калган. Суунун, жол кире, таштандынын баасында эле бул дагы көтөрүлүшү керек деди ал. Белгилеп кетсек, 23-жылдын 1-майынан тарта калк үчүн электр энергиясынын баасы мурункусу 77 тыйын болсо 23 тыйынга жогорулап 1 сомду түзгөн. Пакистандагы ички саясий кырдаалдын кескин курчушуна байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга бул өлкөгө баруудан баш тартууну сунуштайт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Ошол эле учурда Пакистанда жүргөн жарандар өлкөдөгү кырдаал толук турукташканга чейин өздөрүнүн коопсуздук чараларын күчөтүшү керек деп билдиришкен министрликтен. Акыркы окуялардан жабыркаган Кыргыз Республикасынын жарандары тууралуу маалымат элчиликке түшкөн эмес. Пакистанда полиция менен мурдагы премьер-министр Имран Хандын талапкерлеринин ортосунда кагылышуу орун алууда. Анын камакка алынышы менен нааразычылык акциялары башталган. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жүздөгөн демонстранттарды кармап кетишти. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койду. Мыйзам 23-жылдын 6-апрелинде жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 20-жылдын 4-июнундагы 59-мыйзамы менен судьялардын штаттык саны төмөнкү административдик соттордо Бишкек шаары 8-3 орунга чейин, Чүй облусу 5-2, Ош облусу 3-2, Жалал Абад облусу 3-2 чейин кыскартылган. НАТО өлкөлөрү мүмкүн болгон чыр-чатакка даяр болушу керек, анткени ал каалаган учурда башталышы мүмкүн. Бул тууралуу уюмдун аскердик комитетинин башчысы Роб Бауэр билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында НАТОнун аскердик кызматтары Орусиянын барган сайын агрессивдүү болуп баратканын аракеттерине көз салып турушат. Ошондуктан НАТО мүмкүн болгон чыр-чатакка даяр болушу керек. Биз кагылышуу биздин эшигибизди кагышы мүмкүн экенине даяр турушубуз керек. Жаңылбаңыздар, Орусия Украина менен токтоп калбайт. Анын амбициялары Украинанын чегинен алыс. Биз муну Абхазия менен Түштүк Осетияда, ошондой эле Приднестровьеде көрдүк. Орусия кайра-кайра Украинанын пайдубалын солкулдатып жатат деп баса белгилеген ал. Бауэр январда НАТОнун Орусия менен согушу коркунучтуу сакталып турганын эскерткен. Бишкек шаарында таштанды ташыган унаа өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Билдирүүгө ылайык Ленин районундагы унаа Калгакиев менен Жомарт Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде өрттөнгөн. Өрт өчүрүүгө саат 9:30 бир бөлүм тартылып, саат 11:52 толук өчүрүлгөн. Такталган маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Өлкөдө Япониядан дарт аныктоочу көчмө томографиялык аппарат алынып келинди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Япония Toshiba компаниясынан чыккан бул аппарат 1 жылга акысыз колдонууга берилген. Буга чейин чоң шаарда томографиялык аппараттар бар болгону менен алыскы бийиктүүлүү аймактар заманбап дарт аныктоочу аппаратка муктаж болуп келишкен. Андыктан жаңы көчмө томографиялык аппарат Саламаттыкты сактоо министрлиги жана жогорку кеңештин депутаты Таалайбек Масабировдун биргелешкен аракеттеринин аркасы менен алынган. Учурда бул аппаратты жерлерге жеткирүүнүн чыгымдарын, анда иштеген дарыгерлердин айлык акысын чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Ошондой эле жакын аралыкта дагы 8 миллион долларга гранттык негизде жаңы үлгүдөгү медициналык жабдуулар алынып келери күтүлүп жатканы кошумчаланды.